түштү. Ошондо куйруктуу жылдыздын энергиясы көрүнүп туруп жерге түшкөндө 15 эски закон өчүптүр дагы, 15 жаңы закон тамгандыктан ошон үчүн дүйнөдө эски закон өчүп, жаңы закон тааматыптыр. Ошон үчүн Кыргыз жери көтөрүлүп атканы, Кыргызстан ааламдан байланыш түшүп атканы, Кыргызстан энергия чыгып атканы ушул экен. Ушул жөнүндө кыска окуп берейин. Куйруктуу жылдыз көрүнүп, энергиясы жерге жакшылык үчүн түшкөндө Иньян деген эски закон күчүн жоюптур. Бая бомба түшкөндө талкалагандай. Эволюция болгонго өсүү, ал жоюлуптур. 2. Магия, бирине бири дуба окутой берген, эми азыр дуба жүрбөй калды. Ал күч жоюлуптур. 3. Могу өнүккөн мамлекеттердин илими, мына саясаты жүрбөй атпайбы? Канча саясатчы бир белен сүйлөсө дагы. Ал күч жоюлуптур. Могу адамдардын пендечилик кара күчү жоюлуптур. Диндин күчү жоюлуптур. Асмандагы Кудайдын күчү жоюлуптур. Жогорку күчтөр жоюлуптур. Могу пендечилик жашоонун күчү жоюлуптур. Караңыз мына, ошо энергия түшкөндө. Ал түшкөндөн кийин алар өчүптүр дагы, башка баягы светофордун кызыл өчсө, жашылы күйгөндөй кызыл токто дейт го. Жашыл болсо өт дейт го. Анысы кандай кайра башка күчтөр жаныптыр. Эмне болуптур дегенде, мына куйруктуу жылдыз мына. Ушунун энергиясы жерге түшүптүр да. Мына куйруктуу жылдыздын энергиясы жерге түшкөндө, ошо диндин окшобой атканы ошо экен. Анткени ал күч жоюлуптур. Магиянын күчү жоюлуптур да, бир жолу айтып берейин. Пендечилик, могу адамдар эчтеке кыла албайган күчү жоюлуптур. Иньян жашоосу жоюлуптур. Кудай жоюлуптур, жана эски Кудай, мына тиленсе Алла, суранса бербей атпайбы? Анда бирдеме жоюлса кайра бир нерсе ачылыш керек дегендей, тамган жаңы күчтөр. Кудайдын ордун, жана ааламдын ордун адам аткарып калат экен. Арбайдын, ааламдын, Алланын ордун Кудай сыяктуу жаратуучу касиетке адам ээ болуп калат экен. Мына корпус. Мисалга, мына кыргыздын сөзү ок болуп калат экен. Мындайча айтканда, ордун аткарып калат экен. Энергия, мына энергия өтүп атпайбы? Эфирденби? Ошол элди, адамзатты башкарат экен. Бул тамганы. Ошол Кыргыздан чыккан ыйыктар табиатты башкарат экен. Теңирчилик мыйзамы ааламды башкарат экен. Кыргызчылык күчүнө кирет экен. Эми кыргызчылык менен гана башкарылат экен. Батыштын мыйзамы менен башкарылбайт экен, эми кыргызчылык менен башкарылат экен. Тамган закондор. Ошон үчүн батыш мыйзамдары ак үйдө, көк үйдө, дүйнөдө иштебей аткан ошол. Ошол кыргызчылык, шаманчылык, теңирчилик дүйнө элин башкарат экен. Ушул мына куйруктуу жылдыздын энергиясы Арстан алайды кийиптир дагы. Ошо Арстан алайга батыштын техникасы элчи болуп калат экен. Куйруктуу жылдыздын энергиясы конгон Кыргызстан энергия, анан информационный центр болуп калыптыр. Ошон үчүн жанагы баталардын чыгып атканы, багыттын берилип атканы, ар ким баргандай бир түш аян алып атканы, байланыш жазып атканы мына ушул себептен экен. Куйруктуу жылдыз жерге конгондо табиат бейишке айланып атканы ошо экен. Мына кыш жоюлуп, ошол таш баскан Арабияга жамгыр жаап, бир жерлери көктөп, табиатты ошол бир адам, куйруктуу жылдыз деген эми арбайлар жашаган. Мисалы жер жашоосунда адамдар жашайт го, жандыктар, жаныбарлар жашайт го. Куйруктуу жылдыз эми бул Марс экен, ошонун энергиясы түшкөндө аалам күчтөрү жерге түшүп көктөп атыптыр да, инопланетан. Анан ал Марстын энергиясы бир адам болгондон кийин ошончо бир күч иштеп атыптыр. Куйруктуу жылдыз табиатты бейишке айлантып алат экен. Адамзаттын бейиши, адамзат мына бейишке чыгат. Анын ким чыгарат дегенде аял сыпаттагы адам чыгара алат экен.
эң башкысы ошо куйруктуу жылдыздын энергиясы арстан алайды кийип, эми арстан алай адамзатты инопланетандык деңгээлге өстүрөт экен. Мына ушу сүйлөй берип сиздердин акылыңар, сезимиңер өсүп, духуңар көтөрүлүп, эскичеликтен чыгып, инопланетан деген эми энергия да ошол деңгээлге жеткирет экен эң башкысы. Анан куйруктуу жылдыз табиатты дагы, адамзатты дагы ушул бейишке жайгаштырып, телога баш ийбеген бир мындай химия деп коет, эми ошо сөзүң закон болуп калат, көзүң закон болуп калат. Мына урматтуу улуу журтум, ошондуктан эмне болуптур? Жакшы түшүнүп алалы. Эмнеге кыргыз башкарат экен? Эмнеге кыргыз элинен мындай дүйнөнү дүңгүрөткөн